Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы менен келип, мына бир топ тапшырмалар берилди. Ол санитарлык норма боюнча, өрт коопсуздугу боюнча, эме ошонун берген тапшырмалардын аткаруу жөнүндө бүгүнкү көчмө жыйын болуп атат. Өз көргөндөй, могу жерде биз азыр турган жерде толтура мыйзамсыз мындай дүкөндөр болчу да, павильондар болчу. Ошол павильондордун баары алынды. Могу жерде көрүп атасыз, Бишкек асфальт сервис тарабынан азыркы учурда жумуштар болуп атат. Буюрса бир 2 жуманын ичинде жаңы тротуар салдырабыз. Анан тротуар менен арыктардын ортосунда Зеленстрой тарабынан сөзсүз ошол озеленение салынат. Анан бирок бүгүнкү жыйын менен дагы тапшырмалар берилет. Бул молодой гвардиядан баштап уже ошол көпүрөгө чейин ошол санитарлык иштер башталат да.